Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон президент Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин Ноорuz майрамы менен куттуктады. Бүгүнкү күндө эл аралык майрам статусуна ээ болгон байыркы Ноорuz өзүнүн терең руханий мааниси менен адамзаттын кызыкчылыгына кызмат кылып келе жатканы кубандырат. Биздин замандын оор социалдык, экономикалык жана геосаясий шарттарында жаз майрамынын жалпы адамзаттык баалуулуктары кайра жаралуу жана жаратуу, тынчтык жана бейпилдик, достук жана биримдик, өз ара түшүнүшүү жана тилектештик, өз ара урматтоо жана колдоо идеяларын камтыган өзгөчө мааниге ээ. Мен кыргыз-тажик кызматташтыгы жана ынак коңшулук мамилелери куттуу Ноорuz майрамынын жакшы салттарын улантуу менен келечекте биздин элдерибиздин түпкү кызыкчылыктарына ылайык өнүгүп жана кеңейе берерине терең ишенем деп белгиленет Тажикстандын президентинин куттуктуу телеграммасында. Эмомали Рахмон Садыр Жапаровго чың ден соолук жана бакыт, ал эми Кыргызстан элине тынчтык, туруктуулук жана гүлдөп өнүгүүнү каалады.